Талант Мамутов парламент аппаратындагы оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Бүгүн 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамутов парламент имаратында жүргүзүлүп жаткан оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Талант Мамутов учурда Жогорку Кеңештин жана президенттик аппараттын кызматкерлеринин иштөөсүнө шарттары жок экендигин айтты. Андыктан баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, оңдоп түзөө иштерин ыкчам бүткөрүү аракети көрүлүүдө. Анткени алдыбызда чоң маселелер турат. Элибиз көптөгөн өзгөрүүлөрдү күтүүдө. Ар кыл маселелер ачык каралып, керектүү мыйзамдар кабыл алынышы зарыл, деди ал. Үстүбүздөгү жылдын 5-6 октябрда болуп өткөн окуяларда парламенттин административдик имараты талкаланып, материалдык техникалык зыянга учураган. Буга байланыштуу учурда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, ага депутаттар да өз салымдарын кошууда.